жерде жанагы азыр биздин кызматта базада данный түзүлгөн да отургандардын толук. Быйыл жылдын аягына чейин РПП бар, генеральный прокуратура менен чогуу иштеп атабыз. Кошулат да. Жанагы безопасный город сатты. Осмотр был. Что-то нам деген егерде какая Время хранения у нас будет. Моунун баары свет өчүп калса, Батарейкалар турат. батарейка. Без перебоя. Көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүнкү мынакей мониторинг жана талдоо. Азыр ар бир ошол жазык системасында өзүнүн мыйзам түрүндө жазасын алган жарандарыбыз биринчиден мыйзам түрүндө корголот. Алар кандай шартта өзүнүн мөөнөтүн өтөп атат. Анын укугу бузулган жокпу, ушулардын баарын тең ушул борбор аркылуу көзөмөлдөп турса болот. Мынакей жетекчиси дагы ушул каалаган убакта, каалаган ошол жазык системасында мөөнөтүн өтөп аткан жарандардын акыбалын көзөмөлдөп турса болот. Экинчиден ушул жазык аткаруу системасына дагы санариптешүү системасы кирип атат. Билесиздер, биздин президентибиздин өзүнүн чоң саясатынын бирөө экономиканы, анын үстүндө ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасынын бардыгын тең биз санариптешүү алкагына алып келип атабыз. Мунун алкагында дагы ушул азыркы мына борбор түзүлүп атат. Мындан тышкары социалдык маселелерди дагы көп карап атабыз. Мына былтыр эле мен өзүм барып катышып ачтык эле. Социалдык маселелер бул турак жай маселеси боюнча. Мына Бишкекте салынды, былтыр 2 үй ачтык, Нарында салынды, Жалал Абадта салынды, жаңы жерде салынды. Аламидин районундагы ушундай биздин өз ушул жазык аткаруу системасында иштеп аткан кызматкерлерге турак жай маселесин да карап берип атабыз. Мындан тышкары ушул билесиздер, биздин Бишкек шаарыбызда, анан Жалал Абад шаарыбызда, ушул Ош шаарында мурун эми шаарлар өсүп чоңое электе, кеңейе электе ушул түрмөлөр, жанагы мекемелерде, жаза аткаруу мекемелери, анан убактылуу кармалган жайлар боюнча борборубузда болуп калды да азыр. Ушулардын баарын азыр талап коюп атабыз. Шал үчүн номер 1 СИЗОну шаардан чыгарышыбыз керек. Биринчиден бул эмнеге ошол системанын өзүнүн эффективдүү иштешине шарт түзүп, башка жерге жаңыртышыбыз керек. Ал эми СИЗОнун салынганына уже 50 жылдан ашыптыр, Ошону эскирди бардыгы тең. Анан жарандарыбызды убактылуу кармаганда дагы ошол шарттар туура эмес. Бул биринчиси, экинчиси, эгерде биз ошол СИЗО 1ди которо турган болсок, мынакей өзүңүздөр билет, биздин Жукеев Пудовкинди Горький көчөсүнө чейин 2 тараптуу жол кылып ачсак болот. Экинчиси 47-чи мекеме бар. Аны дагы 9 гектар жери бар экен. Бирок ал жер дагы эскирип, жанагыдай шарттары жок. Муну дагы талап коюп атабыз. Аны дагы шаардан бошотуп, шаардын сыртына чыгарып, ал жерде да биз турак жай кура турган, социалдык маселени чече турган өзүнчө бир долбоорлорду ишке ашырыбыз керек. Мындай ушундай иштер болуп атат. Анан азыркы жетекчи жазык аткаруу системасына келген, мамлекеттик кызматка келген жетекчибиз мынакей Мелис Турдумамедович абдан чоң иштерди жүргүзүп атат. Аны по-моему иштеп аткан, менимче иштеп аткан системанын кызматкерлери сезип атат. Мынакей биздин өнөктөштөрүбүз келип, ОБС бардыгы жардам берип атат. Мунун баары тең ошол мекеменин жетекчиси туура багытта иштеп аткан
тастыктайт да. Ошон үчүн биз ийгилик каалайлы.